Бишкекте майып жарандар үчүн алгачкы мейманкана ачылды. Аны негиздеген ишкер Мирбек Асангараевдин айтымында отелдин ичинде мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Эл аралык стандартка ылайык ар бир бөлмө адистер үчүн Брайль тамгаларын терүү системасы менен жабдылган. Ысык суу менен жылуулук күн энергиясынан алынат. Мечта она зародилась давно уже. Просто когда я посещал разные страны, мне было очень комфортно. Бул мейманкананы курулганына жарым жыл болуп калды. Бул ишти пландаганыма көп болуп калды. Башка өлкөлөрдө курулган майыптар үчүн мейманканаларды көрүп ойлонгом. Эмнеге биздин мамлекетте жок деп. Анан иш жүзүнө ашырып мейманкананы салдык. Бул жакта мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, туристтер үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Андан тышкары жашыл экономика менен иш алып барууда чердактарына күн панелдерди коюлган. Ысык суу, жылуулук күн энергиясынан алынат. Солнечная панель установлена на крыше отеля, и полностью вся горячее водоснабжение нашего отеля генерируется за счет солнечной энергии, за счет солнечного тепла. Өзү майып экенине карабай, алдыга умтулуп көп жылдан бери ойлоп келе жаткан максатын иш жүзүнө ашырыш үчүн өнөктөштөрдү таап, ушундай чоң бирок жөнөкөй эмес имарат кура алган Мирбек Асангараев 2017 жылдын коомчулукка мыкты үлгү боло ала турган инсаны катары аталды. Бул наамды прецедент өнөктөштөр тобу ыйгарган. Андан тышкары Малайзияга саякаттоо үчүн жолдомо белек катары берилди. Нашего комитета вручить Мирбеку прежде всего этот сертификат на двоих для участия в бизнес-туре в Юго-Восточную Азию. И он является лауреатом премии «Прецедент». Мы вручаем этот сертификат. Элдин баасын ататып, жогорку наамдалган Мирбек Асангараев үмүтү өчүп калган өткөн күндөрүн эстеп, бирок ага карабай, бир максатты көздөп ага жеткенин айтып берди. И ровно 18 лет назад, когда мне было 18, в моей жизни случилось... 18 жыл мурун Ички иштер министрлигинин астындагы академияда окуп жүргөнүмдө мойнумдан катуу жарат алдым. Жарым жыл башымды көтөрө албай ооруканада жаттым. Ошол убакта мен ойлондум, жашоом ушуну менен чектелип калабы? Келечекте эч нерсе жасай албай каламбы деп. Бирок мен акырындан жакшы болуп баштадым. Анан өзүмдү колго алып, баарын жасаса болоорун түшүндүм. Мен башкаларга айтат элем, ансыз да убакыт кыска. Ошол убакытты туура пайдалуу жакка коротуп, коомго салымыбызды кошолу деп. Смогли сделать значимые вещи для нас, для нашего мира, при этом не теряя времени зря. Спасибо всем. Майыптар үчүн абдан ыңгайлуу мейманкананы көргөн бүгүнкү аземдин катышуучулары Кыргызстанга туристтерди тартуу үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн инсанга өз алкыштарын айтышты. Себеби прецедент орусча айтып атышат, кыргызча айтканда үлгү. Коомго, мамлекетке, жарандарга үлгү боло турган адамдарды биз дайыма коомдун алдына алып чыгып, коомго көргөзүшүбүз керек. Анткени коомдогу жаштар, коомдогу мүмкүн анча-мынча түшүнбөгөн адамдар ошол үлгү боло турган адамдарга аракет кылып, мен ушундай адамдардай болсом экен, мен ушундай жакшы ийгиликтерге жетсем экен деп, жаштар, балдар болобу, кыздар болобу, же болбосо жалпы жарандар болобу, дайыма аракет кылса, бул мамлекет үчүн аябагандай пайдалуу болот. Наам ыйгаруу боюнча түзүлгөн комитет 7 адамдан турат. Алардын пикиринде башкаларга мыкты үлгү боло ала турган инсанды тандоо оңойго турган жок. Эң мыкты ушул Кыргызстандын жараны, Кыргызстанда бир кандай жаңы бир кадам жасаган, ошол кадам баарыбызга бир кантип айтсам, польза алып келген ошондойлорду деген өзүнчө чыгарып, аларды популяризация, алардын идеясын, алардын ошо жасаган ишинин популяризация жасап, ошондон биз мисал алып, ошону туурап бир өнүүгө, бир өзүбүздүн кадамыбызды кошсок деген сөз да. Прецедент өнөктөштөр тобунун мыкты үлгү наамын ыйгаруу идеясы 2016 жылдын аягында келген дейт белгилүү юрист Нурбек Токтакунов. Анын айтымында биринчи сыйлыкка БШКнын мүчөсү Гүлнара Журабаева татыктуу болгон. Биринчи ошол прецедент деген наам Гүлнара Журабаевага берилген. Өз убактында ал биринчи жолу ошо жанакы саясий органдардан bir чечим чыгарып атканда өзүнүн үнүн чыгарган, өзүн ачык, өзүнүн чындык сөзүн айтканын, ошон үчүн прецедент деп бергенбиз. Бирок бул наам деген жанагы биз саясатка тиешебиз жок.
биринчиден ар бир жерде искусство болобу, культура болобу, музыка, илим болобу, билим болобу, ар кандай бир жаңы иш кылгандарды ошондой адамдарга ошондой наам беребиз. Мыкты үлгү сыйлыгын уюштуруучулардын айтымында бул жогорку наам бардык тармактарда позитивдүү жаңылыктарды киргизген жана башкалар үчүн мыкты үлгү боло ала турган инсандарга берилмекчи. Жолдар Бузумов, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.